Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Олы бүткүл аламдардын Роббиси, бүткүл аламдардын жаратуучусу, бүткүл аламдарды рызык менен камсыз кылган Аллах субханаху ва таалама чексиз алкыш мактоолорду айтабыз. Андан соң пайгамбары, пайгамбарлардын мөрү, пайгамбарлардын мырзасы, пайгамбарлардын ичинен эң Аллах таалама сүйкүмдүү болгону пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө жана аны жакшылыкта эрчеген бардык момун мусулмандарга Аллах тааламдын салават саламдарын айтабыз. Андан соң бир туугандар, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окууну улантабыз. Бир туугандар, сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын алып, мына бүгүн 33-чү сабакка жетип келдик. Ушул менен жыйынтыктайбыз иншалла. Ушул 33 сабактын ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосуна болгон негизги кээ бир маалыматтарга ээ болдук. Бул да болсо Аллах тааламдын эң чоң бир жакшылыгы, бир туугандар. Адам баласы өзүнүн, негизи эле мусулман адам өзүнүн сүйүктүү пайгамбарыны таанымайынча бир туугандар ал пайгамбарын сүйө албайт. Сиз менен биз анык билебиз бир туугандар, эртең кабырга барганда сиз ушул инсан жөнүндө суралат экениңизди билишиңиз керек. Бул инсан ким болгон? Бул инсан жөнүндө суралышыбыз анык болгондон кийин, демек бул инсандын өмүр баянын окуп билүү, ал инсанды сүйүү бул ар бирибиздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Бир туугандар, караңыз, жада калса Аллах субханаху ва таалам ушул инсанга ээрчүүнү, Аллах таалама болгон сүйүүнү ушул инсанга болгон ээрчүүгө байлап койду. Аллах тааламды сиз менен биз сүйө албайбыз. Качан ушул инсанды сүйүп, ээрчип, ушул инсан калтырган сүннөттү жол тутмайынча биз Аллах тааламды сүйө албайбыз бир туугандар. Жана Аллах таалам дагы бизди сүйбөйт. Бир туугандар, демек Аллах тааламдын фазилети менен Аллах таалам сизге, бизге жакшылыкты каалап ушул инсандын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окууну тауфик берди. Уктук, кээ бир билбеген маалыматтарга ээ болдук. Кээ бирибиз окуган болсок, экинчи ирет окудук. Мурда көрүп билбей, же болбосо байкабаган өтүп кеткен маалыматтарды кайра жаңыладык бир туугандар. Бул да Аллах тааламдын эң чоң жакшылыгы. Караңыздар, ушинтип убакыттын өтүүсү менен сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүнүн аягына да жетип келдик. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккени фатх кылгандан кийин, ушул Табук согушуна барып келгенден кийин, негизи эле ушул ислам аяктап, тактап айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мойнундагы милдет аяктап бараткандыгынын кээ бир алыматтары байкала баштады эле. Эми караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, Мухаммад анын элчиси деген ураандын негизинде жаңы коом курду. Бул коомду бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аз убакыттын ичинде түптөдү. Тактап айтканда 23 жыл аралыгында ушундай коомду түптөдү. Ал коом бүткүл ааламга таасирин тийгизе турган коом болду. Акыйкат бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 23 жыл аралыгында ушундай ааламды өзгөрттү, ааламды реформа кылды. Бир эле диний жаатта эмес, ааламды бардык жаатта реформа кылды бир туугандар. Ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам инсаниятка берилген сыпаттардын бардыгы, жакшы сыпаттардын бардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берилген. Ошолордун бирөөсү реформатор бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип, караңыздар, мойнундагы Аллах таалам жүктөгөн милдетти аткарып аяктай баштаганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир сахабаларына кыйытып, кээ бир сөздөрүндө кыйытып адамдарга ушул өмүрүнүн аяктап бараткандыгын айтып жатты. Ошолордун бирөөсү өткөндө сиз менен биз эгерде эстеген болсок, Муаз ибн Жабал радыйаллаху анхуну Йеменге жөнөтүп жатып, эмне деди? О Муаз, деди, ушул жылдан кийин сен балким мени жолуктура албайттырсың, деди. Балким кийин келгенде мени бул мечиттен таппайттырсың дегенде Муаз өкүрүп ошол жерде эмне кылды? Шолоктоп ыйлады. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул сөзү менен Муаз ибн Жабал Йеменден кайтып келгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды таппайт экендигин сезе баштады эле. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оор, машакаттуу болгон 20 жылдын ичинде бир туугандар көптөгөн ушундай Араб жарым аралында ушундай сонун иштерди кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анан ажылыкка барууну жар салды. Демек, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 10-жылы, хижра жылынын 10-жылы Зулкада айынын бүтөөрүнө 5 күн калганда жар салып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даярдыгын баштап жиберди. Бүт
ислам ааламынан, ошол араб жарым аралынан бардык ошол исламды кабыл алган арабтар жана башка улуттагы мусулмандар селдей болуп Мединеге эмне кыла баштады, келе баштады. Ошол эле учурда Меккеге жакын болгондор Меккеден пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды күтүп алып, ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде ажылык кылуу үчүн Меккеге барып, ошол жакта эмне ынтызарлык менен күтүп турду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажыга даярдык кылып, ошол Зулкааданын бүтүшүнө 5 күн калганда жуунуп, таранып, чачын майлап, таза кийимдерин кийип, эмне курмандыкка алган жандыктарыны бүтүнү белгилеп, биз билебиз бир туугандар, курмандыкка эгерде жандык алып ала турган болсо, алардын мойнуларына кээ бир белгилер коюлат. Ошол белгилер менен алар курмандыктын койлору же курмандыктын уйлары же төлөр экендиги белгилүү болуп, ага эч ким эмне жолдо баратканда тийбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол максатта ошол курмандыкка алган жандыктарынын эмне мойнуларына белги байлап, анан 5 намазыны ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мечитинде окуду, Мадина аль-Мунаввара шаарында өзүнүн мечитинде окуп, андан кийин асырга эмне Зул-Хулайфа деген мийкатка келип жетти. Зул-Хулайфа деген мийкатка жетип келгенден кийин ошол жерде асыр намазын касыр кылып окуду. Касыр кылып 2 рекет кыскартып окуду. Анан ошол жерде жуунуп, таранып, ошол жерде эмне кылды? Талбия айтаардан мурда ихрамга кирди. Ихрамга деген бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне бизге үйрөттү? 2 эле кийим, үстүбүзгө астыбызга рида жана изар деген 2 кийим, 2 чачык сыяктуу 2 кийимден болгон нерсени үстүбүзгө ороп, ошол менен ихрамга киришти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды? Сүннөт кылып көрсөттү. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне таң атканда сахабаларына ушундай деп айтты: ушул түнү мага Роббим тарабынан бир элчи келди деди. Ошол жерде түнөп калды демек. Ошол асыр намазын окугандан кийин ошол Зул-Хулайфада түнөп калды дагы. Мага 2 эмне келди дейт? Элчи келип, ушул ыйык өрөөндө намаз оку жана ажылыктын ичинде умра кыл деп айтты деди. Ал дегени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ажылыктын кыран түрүнө кылганга буйруду. Кыран деген бир туугандар, ажылыктын 3 түрү бар: муфрит, анан таматту, анан кыран деген түрү бар. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул 3 түрүнүн кыранын кылды. Муфрит деген бир эле ажылыкты кылат, умраны кошпойт. Ал эми кыран деген умра менен ажылыкты бир ихрамда кылат. Ал эми таматту деген умраны өзүнчө бир ихрам кылат. Ихрамды менен ошол ихрам менен умраны бүткөндөн кийин ихрамын чечип турат. Анан ажылык башталган күнү, Зулхиджанын 8-чи күнү эмне кылат? Ошол ихрамды башынан ажылыкка киет. Демек, ажылык менен умранын ортосунда ихрамда эмне болот? Жанагы чечүүнү болот. Ал эми кыран пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган ажылыктын түрүндө андай чечүүнү болбойт. Ошол Зул-Хулайфада байлаган ихрамыны ошол бойдон ажылык жөрөлгөлөрүн бүткөндөн кийин гана чечет. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошол жерде жуунуп, таранып, Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мойнуна зарира жана миск деген мисктерди коюп бергенде, сахабалар айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол мойнундагы мисктин издери ошол бойдон калып кетти. Жада калса, ихрамды кийгенден кийин дагы ошол мисктердин изи турат эле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны жууп кетирген жок дейт. Демек, ихрамдын алдынан миск коюп, анан кийин ихрамды кийсе, бул эмне тыйылган амал эмес экендигин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн амал жүзүндө көрсөтүп кетти. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Касва деген өзүнүн төөсүнө минген абалда талбия айтып, лаббайк аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лак лаббайк, иннал хамда ван ниъмата лак вал мулк ла шарика лак деген абалда Меккеге бет алды бир туугандар. Ошентип сапар кылып отуруп Зутуа деген жерге жетип конуп, ошол жерде эмне хижранын 10-жылы Зулхиджа айынын 4-күнү, демек ал күн жекшемби күнгө туура келет. Жекшемби күнү Меккеге кирип келди. Меккеге кирип келерден мурда ошол жуунуп, таранып, анан кийин Меккеге түз эле Аль-Харам мечитине кирип келди. Аль-Харам мечитине кирип келип эле эң биринчи кылган нерсеси Каабаны таваф кылды бир туугандар. Таваф деп ошол Каабаны айланууну айтат бир туугандар. Андан кийин таваф кылгандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сай кылды. Сай кылды дегенде Сафа жана Марва, умрага баргандар, ажыга баргандар бул нерсени аябай жакшы түшүнөт. Сафа жана Марва өрөөнүнө басууну сай деп коет. Ал умранын жана ажылыктын жөрөлгөлөрүнүн бирөөсү болуп эсептелет. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таваф кылып бүткөндөн кийин анан эмне кылды? Ошол сайды бүтүрүп, андан кийин ихрамын чечкен жок. Ихрамын чечкен жок, себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнени? Ажылыктын кыран төрүнө кылды эле. Ал эми сахабалары болсо эмне кылды? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчип жанагы жерде ихрамын чечпедиле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруду, чечкиле деди. Дагы деле көгөрүп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылгандай кылгысы келип жанагы жерде ихрам чечпей турганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул сөздү айтты: эгер өткөн күндөр кайрадан алдымда болуп калса, анда мен эмне дагы курмандыктарды жетелеп келмек эмесмин. Мындайча айтканда, мен курмандыктарды алып алган үчүн, үйдөн алып алган үчүн кыран кылдым.
Ал эми сиздердин алдыңыздарда курбандык алып келбедиңиздер, силер чечип туруп таматтуу кылыңыздар деди. Демек, ошентип жанагы жерде эгер курмандыгым жок болгондо мен да силер сыяктуу ихрамдан чыкмакмын деди. Ал деген таматтуу кылмакмын деди. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы сахабаларын буйругандан кийин сахабалар ошол жерде баардыгы эмне ихрамдарынан, көпчүлүгү ошол жанагы өзү менен жандык алып келбеген, курбандыкка сойгон жандык алып келбеген сахабалар эмнеден чыкты? Ихрамдан чыгып кетти. Ушул хадистердин негизинде караңыздар, алымдар, факих алымдары Абу Ханифа рахимахуллах пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыран кылгандыгы үчүн ажылыктын 3 түрүнүн ичинен кыран эң жакшы деп айтат. Соу эң жакшысы кыран деп айтат. Ал эми Шафии жана башка мазхабтар бир туугандар ажылыктын таматтуусу эң жакшы дейт. Жана бүгүнкү күндө Кыргызстандан башка өлкөдөн барган ажылыктар ажылар көпчүлүгү ушу таматтуу турун кылышат. Таматтуу туру себеби адамдын нафсине жеңил болот. Себеби ихрамдан чыгышат. Умра кылып бүткөндөн кийин себеби 1 ай мурда ажылыкка барышы мүмкүн. 2 ай мурда ажылыкка барышы мүмкүн. 2 ай эгерде кыран кылган болсо, ихрамдан чыкпай жүргөнгө туура келет. Бир туугандар тырнактарын албаш керек, чачын албаш керек, түктөрүнү жулбаш керек, ошентип эмне кыйналып калышы мүмкүн. Ошондон эмне алымдар көпчүлүгү ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы сахабаларын буйругандыктан, эгерде мен курмандыгым жок болгондо таматтуу кылмакмын деген сөзүнүн негизинде таматтуу жакшы деген жана ушу таматтуунун соогу көбүрөөк болот дегендиктен бизде көпчүлүгү барганда ажынын таматтуу түрүнү кылышат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде калды. Демек Меккеге караңыздар, эсептеп туруңуздар. Меккеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Зулхижжанын 4-чү күнү кирип келди. Демек 4-чү күнү кирип келип, ошол жогоруда айтып өткөн умранын жөрөлгөлөрүн кылды. Алда болсо таваф жана сай кылды. Андан кийин ихрамдан чыкпай, ошол бойдон ошол абалында кала берди. 8-чи Зулхижжага чейин. Демек 4 күн ошол ихрам абалында калды. Андан кийин 8-чи күнү эрте менен таң аткандан кийин багымдат намазын окугандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне Мина тарапка бет алды. Мина деген өрөөн бар бир туугандар. Бул Мина, Арафат, Муздалифа деген бул ошол Мекке шаарында жайгашкан өрөөн болуп эсептелет. Ар бир ажыга барган ажылыктын жөрөлгөлөрү байланып калган өрөөн бул жерге ажыга барган адам сөзсүз ушул жерге эмне амалдары байланган. Ушул жерге барбай турган болсо ажылыгы кебир өрөөндөргө барбай койсо ажылык болбой калышы мүмкүн, кебир өрөөндөргө барбай койсо штраф төлөшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнүн негизинде ажылык кылам десеңиз угуп туруңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы күнү кайсыл амалдарды кылды? Бул нерсени анык билип алыңыздар бир туугандар, себеби Аллах таалам насип кылып эртең ажылыкка барып кала турган болсоңуз, ошол жерде сүннөткө каршы амал кылган адамдарды көп көрөсүз. Сүннөткө каршы өзүнүн нафсына карап эмне кебир нерселерди эмне кечиктирип же болбосо кебир нерселерди кылбай койгондорун көрөсүз. Сиз эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнүн негизинде кылам десеңиз, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ажылыгын жакшылап терең эмне кунт коюп угуңуз дагы, жакшылап эмне кылыңыз, сиңирип алыңыз, себеби эртең ажыга барганыңызда бул нерсе керек этет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам демек Зулхижжанын 8-чи күнү эртең багымдат намазын окугандан кийин Мина өрөөнүнө бет алып, Мина өрөөнүнө барды дагы ошол жерде караңыз, пешинди, асырды, шамды, куптанды өз убагында окуду. Жана касыр кылып окуду, кыскартып окуду. Түшүнүктүбү? Касыр кылып жана эрте менен багымдат намазын окуду. Демек Мина өрөөнүндө 5 намазды окуду. Пешин, асыр, шам, куптан жана эрте менен багымдат намазын окуду. Ошентип эрте менен багымдат намазын окугандан кийин, анан кийин эмне кылды? Багымдат намазын окуп, эрте менен күн уже чыгып, эмне духа чашке убактысы болуп калганда Арафатка бет алды. Арафатка бет алып, Арафаттагы бул бир чоң өрөөн болуп эсептелет бир туугандар. Намира деген жерге жеткенде өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үчүн атайын тигилген ошо Намира деген жеринде эмне чатыр болгон, ошол жерге барып түштү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерге барып түшүп, эмне Касуа деген төөсүн минип Батну Вади деген жерге барды. Ал жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ороп, караңыздар, 124 миң, бир руаятта 124 миң пайгамбар бар, сахабалар бар эле деп айтат. Башка бир руаятта 144 миң сахаба бар эле дейт. Демек караңыздар, коштошуу ажылыгы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул коштошуу ажылыгыны бараарыны жар салганда бүт ааламдан момун мусулмандар эмне сел болуп агып келгендигин жогоруда айтып өттүк. Эми ошолордун бардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ажылыгын көрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажылык кылып, ошол кийин ошол ажылыкты ошондой кылууну каалайт эле. Эмне себептен бир туугандар? Бул жерде бир нерсе бар. Арабтар ажылык кылат эле. Арабтар умра кылат эле. Бул нерсе ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенге чейин эле кылынып жүргөн жөрөлгө. Себеби бул жөрөлгөнү Исмаил алейхиссалам, Ибрахим алейхиссаламдан калтырып кеткен. Исмаил алейхиссаламдан тараган арабтар болгондуктан алар эмне ушул Исмаил алейхиссалам кылган ажылыкты кылышат эле. Бирок бир туугандар анын ичине ширк нерселерди аралаштырып жиберген эле.
Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах келимеси менен келген инсан эмне ошол ширктерди чыгарып, кээ бир жөрөлгөлөрдү ошол бойдон калтырса, кээ бир ошо ширк аралашып кеткен жөрөлгөлөрдү эмне такыр жойду эле. Ошону билүү үчүн арабтар эмне бүт ошол араб жарым аралынан жана башка жерден ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылып, андан кийин ажылык куттум ошондой тарихте болуусу үчүн эмне ошону үйрөнгөн келген эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам демек Батны Вади деген жерде туруп, ошол жерде хутба кылды. Бул хутба узун хутба, бир туугандар, албетте бардыгын окуп берүүгө убактыбыз аздык кылат. Негизинен ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хутба кылган учурда, ошол ажылык, коштошуу ажылыгында кылган хутбасы бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардык эң негизги нерселерди камтып кеткен. Караңыздар, кээ бир нерселерин окуп өтөбүз. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрылып, о адамдар деди, сөзүмдү жакшылап уккула деди. Мен билбейм деди, балким кийинки жылдары мен силер менен бул жерде эч качан жолукпасам керек деди. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уже өлүмүнүн аламаттарын айтып жатат. Мен булдан кийин силер менен балким жолукпасам керек деди. Ушул күндө деди, ушул айларда чектелген нерселерди жасоо кандай арам болсо, бири бириңердин каныңарды агызуу, малыңарды акысыз жеп алуу дагы ошондой арам деди. Эсиңерде болсун, жахилият адаттарынын бардыгы бутумдун астына көмүлдү. Жахилият доорунда өч алам деп кан төгүүлөр дагы көмүлдү деди. Демек жахилият доорундагы бири-бирибизден уруудан же болбосо адам-адамдан өч алуулардын бардыгы эмне буттун астына көмүлдү деди. Ошондой эле жахилияттагы сүткорлук дагы жоюлду деди. Аялдардын укугу жөнүндө да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам токтолуп өттү. Аялдардын укугу жөнүндө ушундай деп айтты: Алла аялдардын укугунда Аллах Тааламдан коркула деди. Анткени деди, аларды Аллахтын аманаты катары алдыңар. Аларды койнуңарга кирүүнү да Аллахтын келимеси менен адал кылдыңар. Алар болсо силер жаман көргөн кишини үйгө киргизбөөгө милдеттүү. Эгер ушул милдетти аткарбаса, анда аларды оорутпай урсаңар болот. Ал эми аларды адал рызкы жана кийим кече менен камсыз кылуу силердин мойнуңардагы милдет деп ошол жерде аялдардын укугуну жана аялдардын милдетини, эркектердин укугуну жана эркектердин милдетин дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам албетте баарын болбосо да кээ бирлерине токтолуп өттү. Эң негизгилерине токтолуп өттү. Мен деди силерге Аллахтын китебин мурас калтырдым. Ошону бекеп кармап жашасаңар эч качан адашпайсыңар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң акыркы осуяттарынын бирөөсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: мен өзүмдөн кийин эмне Аллах Тааламдын китебин сиздерге калтырдым. Бекем кармаңыздар, адашпайсыздар. Ал да болсо эмне Кур'ан аль-Карим. О адамдар деди, менден кийин кыяматка чейин башка пайгамбар келбейт. Кимде ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин дагы пайгамбар келет дей турган болсо, ал адам андык адашууда, жанагы ал адам дин исламдан орду жок бир туугандар. Эми пайгамбармын деген адамды айтпай эле коелу. Ошол пайгамбармын деген адамга ишенген адамды динден чыгып кете турган орду боло турган болсо, пайгамбар деген адамды эмне айтпай эле коелу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам демек Роббиңерге эч нерсени кошпой ибадат кылгыла деди. Дагы караңыздар, сөзүнүн аягында дагы таухидти баса белгилеп айтып атат. Таухид максатта келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таухидти эмне орундатуу үчүн келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таухидти орундатты жана эмне кылды? Жанагы жерде адамдарга дагы сөзүнүн арасында Аллахтан бөлөк эч нерсени Аллахка шерик кошпогула, сыйынууда Аллах Тааламды жалгыздагыла деди. 5 убак намазыңарды окуп, орозоңорду кармагыла, зекетти ыраазычылык менен көңүлүңөрдөн чыгарып бергиле, Аллахтын үйүнө ажылык парызын аткаргыла деп исламдын 5 түркүгүнү эмне айтып өттү. Силерден мен жөнүндө суралат, ошондо эмне деп жооп бересиңер деди. Силерден мен жөнүндө суралат, ошондо эмне деп жооп бересиңер? Расулуллахтын тегерегиндеги элдер бардыгы бир добуштан сен албетте аманатты жеткиздиң деди. Сен албетте аманатты жеткиздиң, өзүңө тапшырылган вазыйпаны аткардың, бизге насаат айттың деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде асманды карап 3 жолу Аллахым өзүң күбө болгун, мен буларга динди жеткиздим деди. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул сөзү менен эмне ислам үммөтүнө динди жеткизгендигини, момун мусулмандарга, сахабаларга динди мурас кылып өткүзүп бергендигин Аллах Тааламды күбө келтирип туруп айтты. Аллахым өзүң күбө болгун, мен буларга жеткиздим деди. Мен эч нерседе кыянат кылган жокмун. Өзүң жүктөгөн милдетти толугу менен эч бир нерсесине кемчилик кетирбей аткарды деди. Жада калса ал нерсеге мынал үммөт, ислам үммөтү, мынал жерде турган сахабалар дагы эмне күбөлүк өттү деди. Расулуллахтын Арафат тоосунун үстүнөн туруп айткан бул сөздөрү Рабия ибн Умай ибн Халаф деген сахаба башкаларга бийик добуш менен жеткизип турду. Бир туугандар, бул да болсо Аллах Тааламдын мужизасы. 124 миң элди элестетиңиз. 124 миң элге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын микрофонсуз сөзү эмне жеткиликтүү болуп турду. Караңыздар, бул Аллах Тааламдын мужизасы бир туугандар. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хутбасын айтып бүткөндөн кийин аят түштү. Аят Майда сүрөсүндөгү аят түштү. Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама.
мен бүгін Аллах субханала тағала айтады, динді сілерге толық қылдым. Ватмамту алейкум ниъмати, ниъматымды ешбір кемшіліксіз сілерге түгел қылдым. Варадиту лакумул ислама дина, жана дин ислам сілердің диніңер болушынан разы болдым деген аят түшкөндө Умар радиаллаху анху ошол октоп ыйлады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Умар, эмне ыйлап жатасың?" деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Умар радиаллаху анху карап: "Эй Аллахтын элчиси, ар бир нерсенин түгөлдүүлүгү болот" деди. "Биз ушул күнгө чейин түгөлдүүлүгү үчүн, ислам дининин түгөлдүүлүгү үчүн күрөшүп келдик эле. Мындан кийин дин түгөл болдубу? Эми мындан кийин төрт артка кетет" деди. Артка кетип, бунун ичине бидаттар кошулат деди. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо Умар туура айтасың деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол учурда "Алияума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати ва радиту лакум ислама дина" дегенде дин толук болду эле бир туугандар. Ошол күнү динди Аллах субханала ва таалам толук кылып берген. Дин ошол күндөн баштап эч бир кошумчага муктаж эмес эле бир туугандар. Жана динде унутулуп калган эч бир нерсе дагы жок эле. Дин камил, шамил болгон эле бир туугандар. Бирок тилекке каршы бир туугандар ушул аятка амал кылбаган, андан кийин бир үммөт пайда болду. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын калтырган сүннөтүнө амал кылбастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динине жаңылык киргизди бир туугандар. Ал дегени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген динге разы болбой, канааттанбай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды аманатты толук өтөдү деген нерсеге толук ишенбестен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын калтырып кеткен, мурас кылып калтырган динини биз толук табабыз деп сөзү менен айтпаса дагы бирок амалы менен ошол нерсени эмне кылгандай үммөт пайда болду бир туугандар. Жок бир туугандар. Алияума акмалту лакум динакум, эң акыркы түшкөн аяттардын бирөөсү бир туугандар. Эң акыркы түшкөн аяттар. Кээ бир алымдар эң акыркы түшкөн аят деп дагы айтат. Караңыз, алияума акмалту лакум динакум, дин толук болду. Болду. Мына ошол күндөн баштап кыяматка чейин бир туугандар дин толуктугга муктаж эмес. Дин бул Аллах Тааламдын дини. Аллах Таалам толук кылдыбы? Бул дин толукка муктаж эмес. Динди ушундай элестетиңиз, бир пияла болсо, пиялага сууну толтурсаңыз, суу толот. Андан ашканы суу батпайт, пияладан ашып чыгып кетет. Бир туугандар, эми ошол пиялага кандайдыр бир нерсени салат турган болсоңуз, ташты саласызбы, кесекти саласызбы, башка нерсени саласызбы, ал пияланын ичиндеги таза суудан болгон бир өлчөм, таштын өлчөмдөй болгон же кесектин өлчөмдөй болгон бир суу эмне чыгып кетет. Демек, кандай динге бидаат кошсоңуз, ошол бидаатыңыздын өлчөмүндө бир сүннөт сизден кетет бир туугандар. Ошол нерсени билиңиз. Динге бидаат кошуу бир туугандар, кандай динге бир жаңылык кирген болсо, ошол жаңылыктын көлөмүнүн негизинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү кетет бир туугандар. Эгерде кайсыл жерде бир сүннөт терилткен болсо, ал сүннөт эмне бир бидаатты жоюп туруп, андан кийин эмне ошол сүннөт келген болуп эсептелет. Демек бир туугандар, Аллах Тааламдын дини ушул күндөн баштап толук болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Билалга азан айткан деди. Билал радиаллаху анху азан айтты. Ошол жерде пешин намазын окуду. Пешин намазын окуп, касыр кылды. Касыр деген бир туугандар 4 рекеттүү намазды 2 рекет кылып окууну касыр деп коет бир туугандар. Сапарда ислам үммөтүнө шариятыбыз уруксат берген, ошол эле убакта ажылыкта дагы уруксат берген, касыр кылып окуйт. 4 рекеттүү намаздарды 2 рекет кылып окуйт. Ошол эле учурда жам дагы кылып окуду. Касыр бул кыскартып окуу, ал эми жам деген 2 намазды кошуп окуу деген. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде эмне Билалга азан айтып, андан кийин такбир айтты, такбирден кийин пеш намазын окугандан кийин, андан кийин Билал радиаллаху анху туруп дагы бир рет такбир айтты, ошо менен асыр окуду. Демек, шариятыбыз ошол жерде эмне касыр жана жам кылууну эмне кылган, уруксат берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол нерсени эмне бизге сүннөт кылып калтырды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андан кийин ошол Арафат өрөөнүнө барып, ошол жерде төөсүнүн үстүнө мээп, ошол Рохма деген төө бар, Рохма деген төөнүн артында туруп, ошол кыбланы бет алып, ошол жерде дуа кылып турду. Көп дуа кылды бир туугандар. Андан кийин ошол күн батканга чейин дуа кылып тургандан кийин, анан күн баткандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне өзүнүн төөсүнө Усаманы учкаштырып, Усама пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын азат кылган Зейд деген эмне кулунун баласы эле. Ошол кулунун азат кылып жиберген Зейдтин баласы Усаманы учкаштырды дагы, анан Муздалифага карап бет алды. Сумма афиду деп Аллах субханала ва таалам андан кийин Муздалифага түшүп келиңиздер деген аятты амал кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Шам ошол күн баткандан кийин Шамды ал жерде окуган жок бир туугандар. Муздалифага түшүп келди дагы. Ошол жерде Муздалифада анан эмне караңгы кирип кеткенден кийин куфтан менен Шамды бир кылып окуду. Ал жерде дагы азан айттырды, бир азан 2 камат менен куфтан жана Шамды экөөнү жам кылып окуду. Ал эми 4 рекеттүү намазды касыр кылып окуду. Анан ошол жерде бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анан түнөдү. Түнөп эртең менен багымдат намазы болгондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам багымдат намазын азан айттырды.
багымдат намазынын азан айткандан кийин жанагы жерде багымдат намазынын биринчи убагында, бир туугандар, багымдат намазынын биринчи убагы деген азан айткандан кийинки убакты биринчи убак дейт. Ошол убагында эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам багымдатты эмне ошол жердегилер менен окуду дагы, андан кийин Машарал Харам деген жерге барып ошол жерде зикир кылып турду дагы, анан күн уже чыгайын деп калганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнеге ошол жамаратка бет алды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жамаратка бет алганда өзүнүн артына Фазил ибн Аббасты учкаштырды. Аббастын уулу болгон Фазилди учкаштырды дагы Муздалифадан Мина өрөөнүнө карай жөнөдү. Муздалифа, андан Мина, андан кийин анан жамарат келет. Жамаратка барыш үчүн сөзсүз Мина өрөөнүнү кесип өтөт. Ошол жерде Батну Мухассар деген жерге жеткенде, Батну Мусахар деген жер, бир туугандар, эгерде билсеңиздер, Абраха келип ошол жерде тыйылып, ошол жерде Абраханын жоокерлеринин үстүнө жанагы чымчыктар, Абабил деген чымчыктар келип, эмне таш менен ошол жерде кыйраткан жер болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху ошол жерде токтогоңуздар, тезирээк басып өтүп кетиңиздер деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кайсыл бир үммөткө азап келген жер болсо ошол жерге токтоп турбайт эле. Ошол жерден тезирээк өтүп кеткиле, себеби ошол үммөткө келген азап силерге дагы келип калбасын дейт эле. Караңыздар, бул жерде дагы ошол эмне Батну Мусахар деген жерден эмне тезирээк өтүп кетүүсүн буйруп, ошол жерден тезирээк өтүп кетти. Андан кийин Жамаратул Кубро, жамарат 3 түрдүү, жамарат Кубро, Сугро, Вусто. Орто жамарат, кичинекей жамарат, чоң жамарат бар. Биринчи күнү ошол бул азыр Зулхижжанын 10-чу күнү жөнүндө сөз болуп атат. Түшүнүктүбү? Зулхижжанын 10-чу күнү. Сиз менен биз бул жакта айт майрамын майрамдап жүргөн учурда ажыга барган ажекелерибиз ушул амалдарды кылышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан калган ушул эмне ажынын жөрөлгөлөрүн аткарышат. Алда болсо эртең менен багымдат намазын окугандан кийин кичине күн чыкканга чейин зикир кылып туруп, андан кийин анан эмне жамараттын дагы эң чоңуна бет алат. Ал жерде жолдо жанагындай кичинекей шайтанга таш ата турган таштарды терип алат бир туугандар. Ошентип жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жамаратул Куброга барды дагы кичинекей эмне таштарды терип, ошол жерде Жамарат Куброга барганда 7 жолу Аллаху акбар деп, ар бир эмне ташында Аллаху акбар деп Аллах Тааламды улуктап эмне таш атты. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтып ошол эмнеге Мина өрөөнүнө келди дагы. Мина өрөөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курбандыктарын кылды. Демек, таш атып келгенден кийин сүннөт амал бир туугандар курбандык кылуу. Курбандык эгер алып алган болсо, курбандыгы бар болгон болсо курбандык кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 100 курбандыкка алган эле бир туугандар. Ошонун 63-үнү өз колу менен муздады. Ал эми калган 37-ни болсо Али ибн Аби Талибке өкүл кылып шайлап, Али ибн Аби Талиб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абасынын баласы ибн муздап берди. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир сойгон төөнүн этинен кичине кестирип алып, анан аны эмне казан астырып, шорпо кылып, ошонун сорпосунан кичине даам татты, этинен кичине жеди. Демек, өзүнүн кылган курбанчылыгынын этинен жештик бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү болуп эсептелет. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир туугандар ифадага түштү. Караңыздар, ифадага дегенден максат харамга келди, харамга келди. Ошол Мина өрөөнүнүн хайра Касва деген төсүн минген абалда таваф ифада дейт, парз тавафын кылуу үчүн келди. Парз тавафын кылып, ошол жерде ифаданы кылды дагы. Ошол жерде тавафты 7 жолу кылгандан кийин бир туугандар ал жерде эмне ошол Бану Мутталибтин уулдары жанагы Замзам менен сугара турган кызмат ошол Бану Мутталибтин уулдарында эле. Эгерде билген болсоңуздар, биз башында Замзам менен сугарыш ишини Мутталибтин уулдары алган эле. Хашимдер болсо, алар жанагы эмнени алган эле, ошол жерде ажыга башка кызмат кылгандарды Хашим урус алган эле. Хашим менен Мутталиб экөө бир тууган болот. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам балли деп жанагыларды мактап, эгерде дейт адамдар тыгын болуп, ошол жерде тополоң болуп кетишинен корккондо мен дагы силерге жардам беретем дейт. Бул менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажылыктарга кызмат кылуу ушундай бир шарапат амал экендигин белгилеп өттү. Мен дагы силерге кошулуп кызмат кылмакмын, могу ажыларды сугарып, ошолорго жардам эмне колумдан келишинче көмөк кылмакмын, бирок эмне адамдар ушундай тыгын болуп кысылып калышынан корком деди. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра Зулхижжа айынын ошол кебир риваяттарда ушундай деп келет, жана курбандык сойгондон кийин дагы хутба кылган деп келет. Курбандык сойгондон кийин дагы хутба кылып, ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы кече жанагы Арафатта айткан хутбаларын айтты, ошого кошумча дагы кебир нерселерди айтты. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде ушул нерсени дагы баса белгилеп өттү. Ал кайсыл нерсе эле?
Аллах таалам айларды 12 ай кылып жаратты. Ошонун 4-өсүнү арам кылды. 3-өсү удама келет деди. Зулкада, Зулхижжа, Мухаррам айы. Ушул 3 ай бир туугандар удама келген арам айлар болуп эсептелет. Арам айларында бул айларда согушуу арам кылынган. Андан кийин Ражаб айы деди. Ражаб айы бул Шабан менен Жумадул Ахирдин ортосунда келген деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне бул күн кайсы күн билесиңерби деди. Бул ай кайсыл ай билесиңерби? Бул жер кайсыл жер билесиңерби дегенде сахабалар бардыгы Аллах жана анын элчиси жакшыраак билүүчү деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул ай менен ушул күндө кан төгүү кандай арам болсо, силерге бири-бириңердин мал жаныңарды эмне алуу ушундай эле арам кылынды деди. Демек ошол күн караңыздар 10-Зулхижжа, Зулхижжа, Мухаррам Зулхижжанын 10-күнү эле. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол күнү Зулхижжанын 10-күнү ажылык кылына турган күн экендигин белгилеп өттү. Эмне себептен бул нерсени айтты? Караңыздар, арабтар мурда 12 айды билет эле. Бирок арабтар 3 ай удама келгендиктен кээ бир арабтар бир туугандар караңыздар каракчылык менен жашайт эле. Жолдо жанагы өткөн кеткен кербендерди тоноп ошол менен эмне кылат эле? Жанын өткөзөт эле. Эми караңыздар арабтар каалагандай калчайт эле. Кээде ушундай жанагы турмуш тиричилик кыйын, татаал болуп кеткенде айларды жылдырып жиберет эле каалаган учуруна. Ошентип айлар башаламан болуп кеткен бир туугандар, башаламан болуп, бирок Аллах тагдыр кылып бир туугандар ошол күнү Зулхижжа 10-күнгө туура келген. Чындыгында арабтардын эсеби боюнча да 10-күнгө туура келген, Аллах тааланын эсебинде дагы 10-күнгө туура келип бир туугандар ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол күндөн баштап ошол айларды өзгөртүүнү дагы тыюу салган. Ошол каалагандай келип өзгөртүштү дагы тыюу салып, ошол күн 10-Зулхижжа деп, мына ошол күндөн баштап эмне ай, жыл эч адашылбай эсептелип келет. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уккула деди. Мен силерге Аллахты аманат кылып, мен силерге деди Аллах тааламды күбө кылып айтамын деди. Мен силерге аманатты жеткиздимби деди. Дагы бир ирет сурады. Мен силерге аманатты жеткиздимби? Ошондо сахабалар ооба дешти. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам о Роббим деди. Өзүң күбө болгон деди. Кийин дагы сахабаларына кайрылып, бул жерде болгондор келбегендерге жеткизсин ушул сөздү деди. Бул жерде болбогондор келбегендерге ушул сөздү жеткизсин деди. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы башка бир риwayatта мындай деп айтат: көңүл бургула, ар бир күнөө жасаган киши өзүнө гана зыян жеткизет. Баласынын күнөөсү үчүн атасы жооп бербейт, атасынын күнөөсү үчүн баласы жооп бербейт деди. Көңүл бургула деди. Шайтан силердин ушул Араб жарым аралына Аллахтан бөлөк нерседеге сыйынууңардан үмүтүн үздү деди. Бирок ортоңордо араздашууну салууну, ортоңордо ушундай жаман кек сактоо, ушуга окшогон жаман иштерди кылуудан үмүтүн үзгөн жок деди. Караңыздар бир туугандар, ал дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам араб жарым аралында ушул күндөн баштап ширк амалы болбойт деди. Акыйкатта бир туугандар, бул Аллахтын нематы. Бүгүнкү күнгө чейин араб жарым аралында караңыздар башка мусулман өлкөлөрүндө тарагандай ширк жок. Бул да Аллах тааламдын бир чоң бир фазилети бир туугандар. Араб жарым аралында, ушул араб жарым аралындагы Персидский залив деп коет, бүгүнкү географиянын тили менен ошол жарым аралда Сауд Арабия жайгашкан, ошол өлкөлөр жайгашкан, ушул жерлерде альхамдулиллах ширк жок. Бир туугандар мамлекеттик деңгээлде ширк менен күрөшөт. Ал эми ошол эле кошуна жайгашкан араб өлкөсү болгон, араб өлкөлөрүнүн бирөөсү болгон Сирия, Йемен же болбосо айтайлы Египет же ошол жан жака белиндеги өлкөлөр бир туугандар ширк кадимкидей бир туугандар бүгүнкү күнгө чейин ширк кенен кесир тараган бир туугандар. Бирок Аллах субханаху ва таала ушул эмне апааттан араб жарым аралын сактады. Демек бул да Аллах таалам жакшы эле. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, шайтан силерди Аллах тааламдан бөлөк нерсеге сыйындыруудан ушул жерде үмүтүн үздү. Мекке Мединеде мындан кийин эч качан Аллахтан бөлөк нерсеге сыйынылбайт. Бирок ортоңордо араздашуу салууну, ортоңордо ушундай отту күүлөп коюп, силердин ортоңордо жек көрүүнү салууну эмне үмүтүн үзгөн жок деди. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип бир туугандар Зулхижжанын 11, 12, 13 күнү. Караңыздар, 10 күнү ихрамдан чыккан. Чачыны кырып ихрамдан чыккан. Албетте бул жерде жазылган эмес, негизинен өзү чачыны кырып ихрамдан чыккан. Андан кийин 11, 12, 13 күнү караңыздар, ушул күндөрү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Минада өткөздү. Минада өткөздү бир туугандар. Минада ошол жерде ибадат кылып, ошол жерде ошол жакшы насааттарды кылып, ошол жерде болду дагы. Ибрахим алейхиссаламдан кылган сүннөттөрдү аткарды. Ажылык ибадаттарына аралашып калган бардык ширк ушундай жөрөлгөлөрдү чыгарды. Андан кийин бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол 13 күнү, Зулхижжанын 13 күнү жамаратка барып үчөөнө таш атты дагы, чоң шайтан, кичинекей орто шайтанга таш атты дагы. Андан кийин анан
кайра эмне немеге келди. Минадан кайтып Бану Кинана ошол жашаган жер бар эле, ошол жерге келди. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 5 асыр шам намазын, куптан намаздарын окуп, анан түндү ошол жерде өткөздү. Эртеси Аллах субханаху ва таала Байтуллахты таваф кылды. Коштошуу тавафы деп коет. Эмне буну тавафул вада деп коет. Коштошуу тавафы бул ошол ажылыкка барган адамдар үчүн важип болуп эсептелет. Сөзсүз түрдө бул нерсени кылыш керек. Бир тонар ал эми умрага барган адамдар үчүн бул коштошуу тавафыны кылуу сүннөт болуп эсептелет. Демек ошол амалды кылды дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра артка эмне сапар кылды. Кайра артка деген бир туугандар ал кайсыл жака? Мединеге, өзүнүн шаарына. Тактап айтканда өзүнүн шаары десек, балким туура болбой калаттыр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү ошол ислам мамлекетин түптөгөн шаарга кайра артка бет алды. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге кайтып келди, бир туугандар. Демек, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 4-чү Зулхижжада келди Меккеге. 4-чү Зулхижжада келип, ошо менен 14-чү Зулхижжада Меккеден чыгып кетти. 10 күн Меккеде болду. Ошонун 6 күнү 8-нчи, 9-нчу, 10-нчу, 11-нчи, 10-нчу, 12-нчи, 13-нчү 6 күнү бир туугандар Меккенин сыртына болду. Мина өрөөнүндө болду. Арафат Муздалифа өрөөнүндө болду. Ошентип сыртта болду. 4 күнү эмнеде болду? Меккеде болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол 4 күнүндө намазын касыр кылып окуду, кыскартып окуду. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусапир эле. Бир туугандар, сиздер сурашыңыздар мүмкүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде төрөлгөн эмес беле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде муким болбодубу деп. Жок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге хижра кылгандан кийин анын жери уже эмне Медине болуп калды. Эми Меккеге мусапир келсе, мусапир болуп кайтат. Ошол 4 күн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 4 күн намазын кыскартып окугандыктан кээ бир алымдар, бир туугандар абадетте бардык эмес, кээ бир алымдар 4 күн бир жерге барсаң, 4 күндөн ашык калышты каласаң, анда мусапирлыктан чыгып кетесиң. 4 күн же болсо 4 күндөн аз кала турган болсоң, ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул амалын далил кылып, анда мусапир болосуң, намазыңды кыскартып окуйсуң деп эмне өкүм кылышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң акыркы сариясы бир туугандар. Эгерде билсеңиздер, Фарва окуясын биз айтып өткөн элек. Фарва окуясында караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муъта согушуна барып, Муъта согушунда урушкан жок, согушкан жок. Бирок Муъта согушунан кайтып келейтканда, ошол жердеги Шам өлкөсүндө жашаган арабтар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дини акыйкат экенин билип, ошол жерде көпчүлүк жанагы Византия империясынын астында жашаган арабтардын көпчүлүгү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ооп кетип, исламды кабыл алып, ошол жерде эмне ислам динине өтүп кеткен, мусулман мамлекетине өтүп кеттилер. Буга ачуусу келген византиялыктар жанагы жерде Фарва деген падышаны, Балка чөлкөмүндө Балка деген шаар болгон, ошол жерде Фарва деген башчысын кармап келип, исламдан кайтасын, же болбосо эмне биз сени өлтүрөбүз дегенде, мен исламдан кайтып силерге ушундай моюнсунуп жашагандан көрө өлгөнүм жакшы деп ошол жерде өлтүрүп, аны эмне кылып салат? Асып коюшат. Афра деген жерде, Палестинада Афра деген жерге асып коюшат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул окуяларды билгенден кийин, уккандан кийин жанагы жерде акырындан Византия империясы дагы баш көтөрүп жатканын билгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Усама ибн Зейдти башчы кылат дагы, ошого аскер кошуп, эмне кылат? Ошол жака сарияга жөнөтөт. Караңыздар, Усама ибн Зейд ошол убакта канча жаш болгон деп ойлойсуз? Усама ибн Зейд бир туугандар, кээ бир алымдардын айтуусуна караганда 16 же 18 жаштын ортосунда болгон. Усама ибн Зейд Абу Бакр, Умар, Усман ошого окшогон сахабаларга амир болду. Усама ибн Зейд Халид ибн Валид жана согушту мыкты билген башка сахабаларга дагы амир болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам амир кылып шайлагандыктан кээ бир эмне сахабалардын жүрөгүндө кичине бир нерсе калды. Эми жаш жигит бизге амир болобу деп. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде баарын чакырып туруп, силер бунун атасынын ким экенин билесиңерби? Силердин бунун атасы Зейдти мен амир кылып шайлаганда да жүрөгүңөрдө бир нерсе калган эле. Эми баласы амир кылсам силер дагы ошол нерсени кылып жатасыңар деп каттуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, жанагы жерде баардыгы эмне кылды? Ошол өздөрүнүн пикирлеринен кайтты дагы Усама ибн Зейдтин астына барып чогулуп, андан кийин бет алды. Муъта ошол Византия империясы жагына бет алды. Бирок жолдо баратып Журф деген жерге жеткенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын капысынан ооруп калганын угуп, ошол жерде токтоп калышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын оорусу сакайып, ошол дарты кетмейинче ошол жерде туруп туралы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол кабарынан эмне бейкапар болуп калбайлы деп ошол жерде токтоп калышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыздар, ошол оорусу ошол Аллах Таала менен болгон жолугушууга эң биринчи кадам болуп эсептелет эле. Бул да болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даярданып жаткан, акыретке сапар кылууга даярданып жаткан. Бул нерсени биз жогоруда да айтып өттүк. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кээ бир сөздөрүнөн, кээ бир амалдарынан эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын
акыретке бет алып жаткандыгы, акыретке мындайча айтканда өлүмгө даярдык кылып жаткандыгын эмне байкадык эле. Алда болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар жылы Рамазан айынын акыркы 10 күнүгүндө этикаф кылат эле. Этикаф деген бул ушундай амал, Аллах таалам сүйгөн жакшы амалдардын бирөөсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт амалы. Бир тугандар мечитке кирип, мечитти лазым тутуп, мечиттен эч жакка чыкпай, 10 күн ошол мечитте болуу этикаф деп айтылат. Бир тугандар 10 күн эмне этикаф кылат эле ар жылы. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлөр жылы 20 күн этикаф кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экинчи аламаты ар жылы Жибрейил алейхиссаламга бир рет Рамазан айында Куранды окуп берет эле. Бирок бул жылы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 рет окуп берди. 2 рет хатмы кылып берди. Бир тугандар хатмы деген бир тугандар бул эмне? Куранды башынан аягына чейин толук окуп бүтүрүүнү хатмы деп коет. Чөнтүбү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү болуп эсептелет. Рамазан айында кеминде бир жолу бир тугандар хатмы кылуу бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Мына эшик кагып Рамазан кирип келүүсүнө дагы аз гана күндөр калды. Бир тугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул сүннөтүн терилтирели. Хатмы кылууну бир тугандар эге мурда хатмы кылбасак, быйыл бекем бел байлайлы хатмы кыламын деп. Бир тугандар күнүнө бир парадан окуган болсоңуз, сиз иншаллах бир айда бир жолу хатмы кылганга үлгүрөсүз. Эгерде күнүнө 2 парадан окуган болсоңуз, 2 жолу хатмы кылганга үлгүрөсүз иншаллах. Андан кийин жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы хутбасында эмне деп айтты? Билбейм, балким ушул жылдан кийин силер менен кайра бул жерде жолугуша албаса керем, жолугуша албасам керек деп айткан сөзү дагы эмне ишарат эле өлүмүнө. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажылык амалдарынын баардыгын үйрөтүп бүткөндөн кийин ушул ажылыктын жөрөлгөлөрүн менден алгыла, эч нерсени калтырбаңыздар, балким мындан кийин жолугуша албай калаттырбыз деп дагы айткан. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде Наср сүрөсү түшкөн бир тугандар. Наср сүрөсүнү бир тугандар Ида жа насруллахи вал фатх, ошол Аллах тааланын нусраты, жеңиши келгенде вараайтан нас ядхулуна фи диниллахи афважа, адамдардын динге топ-топ болуп киргенин көрөсүң. Фасаббих бихамди роббика вастагфир, Аллах тааланын Роббиң болгон Аллахты улуктагын, даңктагын жана күнөөлөрүңө истигфар кылган деп Аллах субхана таала буйруган эле. Ушул аят бир тугандар Абдуллах ибн Аббас эмне деп шарттаган? Башка сахабалар бул ислам дини ошол Мекке фатх болгондо ислам дини ушундай кеңейип, адамдар топ-топ менен кирип келет дегенде Абдуллах ибн Аббас ушундай деп шарттаган экен. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өлүмүнөн ишарат эле деп айткан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өлүмүнө ишарат кылып Аллах субхана таала ушул аятты, ушул сүрөнү түшүрдү деген экен. Көрдүңүздөрбү? Алымдар ушундай түшүнгөн экен. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам караңыз, мен силерден мурун кетүүчүмүн. Жана Ухудта өлгөн адамдарга келип дагы бир рет эмне кылды? Жаназа намазын окуду. Ухудта шейит болгон адам мусулмандарга келип жаназа намазын окуду. Ошол жерде жанагы жерге эмне кылды? Аллах ант мага жер казыналарынын ачкычтарын берилсе да, азыр мен бейиштеги өзүмдүн хауз булагымды карап турган сыяктуумун деди. Аллах ант деди, мен силердин менден кийин мушрик болуп кетишиңерден коркпоймун деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде мусулмандарга кайрылып атат. Аллахка ант ичип айтамын, менден кийин силер мушрик болуп кетишиңерден коркпоймун. Бирок силерге байлык берилип, байлыктын казынасы ачылып, байлыктын артынан кул болуп, байлыктын артынан эмне ушундай кууп кетишиңерден корком деди. Бир тугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам корккон нерсе бүгүнкү күндө сиз менен бизге жетип келди десек адашпасак керек. Бүгүнкү күндө ислам үммөтү дин эмес, эмне байлыктын кулу болуп калган сыяктуу. Ислам үммөтү бир тугандар бүгүнкү күндө ушундай абалда жашап атат. Арзуаган дүйнө үчүн динин сатып жибере турган деңгээлде жашап атат. Жана сатып дагы жиберип атат бир тугандар. Акыйкат бул нерсе. Өлүмдү ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Бир тугандар, буну жашыргандан эмне пайда? Канчалаган адамдар динини арзуаган дүйнөгө сатып жиберди. Жана Аллах өзү сактасын, сиз менен бизге дагы ошондой дүйнө бериле турган болсо, бир тугандар, сиз менен биздин арабыздан дагы ушул динини сатып бере турган адамдар чыкса, таң калбаңыз бир тугандар. Бул себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне тазир кылган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскерткен эле нерселер. Себеби бул үммөттүн эң чоң фитнасы болгон нерсе бул байлык. Бирөөсү аял киши боло турган болсо, экинчиси байлык фитнасы эле бир тугандар. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне хижранын 11-жылы, демек Зулкада айы бүткөндөн кийин Мухаррам айы башталды. Мухаррам айы менен 11-хижра жылы башталды. 11-хижра жылы Мухаррам айы бүтүп, Сафар айы башталганда 27-си же 28-и бир адамдын жаназасына барып, кокус эле кел айтып, ошол жерден эмне кылып калды? Ооруп калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерден жанагы жаназадан кайтып келип эле каттуу ысмасы көтөрүлүп кетип, эмне кылды? Ооруп ошол жерде калып калды. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ооруган абалда дагы мечитке имамчылык кылып жүрдү. 11 күн имамчылык кылды бир тугандар. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол оорусу кээ бир риваяттарда 31 күн созулган дейт, кээ бир риваяттарда 41 күн созулган дейт. Ошол башталган оорусунан айыккан жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын
өмүрүнүн акыркы аптасы эмне болду? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыздар, аялдарына, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол ооруп аткан учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колунда бир тугандар, бир топ аялдар бар эле. Ошол аялдарына, 9 аял бар эле, ошол аялдарына менин кезегим кимде деди. Ошондо аялдары билип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул менен Айша энебизди максат кылып жаткан, Айша энебизге барып ошол жерде ошондой ошол Айша энебиздин бөлмөсүндө жатууну каалагандыгын билип, Айшаны бардыгы өзүнүн укугунан кечти дагы, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга уруксат берди. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне Фадл ибн Аббас менен Али радиаллаху анхунун желкесине асылган бойдон Айша энебиздин үйүнө кирип келди. Айша энебиз жанагы жерде ошондой деп сыпаттап берет: мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол жерде буту сүйрөлүп, таштарды ушундай сүйрөп келатканын көрдүм. Бирөөсү Фадл ибн Аббас эле, бирөөсү дагы сахабалардан бирөөсү эле деди. Сахабалардан бирөөсү эле дегендиги Али ибн Аби Талибти айткысы келген эмес. Али ибн Аби Талиб бир учурда Айша энебиздин жүрөгүнө жакпай турган пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга пикир берген эле. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга аз гана күндөр калды. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга аз гана күндөр калып, жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң акыркы учурларда дагы айткан нерсеси сиз менен бизди таң калтырат. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң акыркы учурда айткан сөздөрү сиз менен биз үчүн осуят болуш керек. Караңыз, адам баласы эң акыркы учурларды эгерде өлүмү жакындап калганын билсе эмне деп айтат? Машинамы алып чыгып жууп келчи деп айтабы? Машинасы керек эмес ал адам үчүн. Атымы кайерге апарып атасың, кайсы жайлоого алып чыгасың, быйыл койлорду кимге берем деп атасың? Керекпи ошол адамга? Өлүп аткан адамга койдун кереги барбы? Өлүп аткан адамга дүйнөнүн кереги барбы? Соода сатыгым эмне болуп атат? Бизнесимди ким алып кетип атат? Кереги барбы өлгөн адамга? Кереги жок. Өлүп аткан адамга эң акыркы учурларда өлүмү белгилүү болуп калган болсо, бир туугандар, керектүү эң зарыл нерселерди насаат кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң акыркы насаат кылган, эң акыркы осуяттарына терең жакшылап кулак салалы. Бир туугандар, эмне жөнүндө насаат кылды экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой каттуу ооруп калып, мечитке чыгам деп ошол жерде эмне кылды? Мечитке чыгам деп жанагы жерде тура албай калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ошондо эмне кылышты? Эптеп мечитке алып чыгышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде башы таңылган, желкесине шешеп орулган абалда мечитке чыгып минбарга отурду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын минбарга отурган эң акыркы учуру болгон. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң акыркы учурда, эң акыркы жолу минбарга отуруп, ошол жерде эмне кылды? Адамдарга насаат айтты. О адамдар деди, мага жакын келгиле. Ошондо адамдардын бардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына жыйылып калды. Ошондо Аллах жөөт жана насранилерди наалаттады. Аллах Тааламдын каары болсун ошолордун үстүнө, Аллах Тааламдын наалаты болсун ошолордун үстүнө. Алар өлгөн, пайгамбарлар өлгөндөн кийин ошол пайгамбарлардын кабырларына эмне кылып алды? Сыйына турган жер кылып алды деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул сөзү менен эң акыркы учурда да таухиддин ушунчалык зарыл экендигин баса белгилеп айтып өттү. Бир туугандар, таухидсиз бул ислам үммөтү эч ким эмес экенин белгилеп өттү. Сиз мусулманмын дейсиз, намаз окуйсуз, бирок Аллахтан бөлөк нерсеге пайгамбарларды, аулияларды сыйынып жүрсөңүз, ошолордун кабырына сыйына турган жер кылып алсаңыз, сиздин жөөт жана насранилердин эмне айырмаңыз бар? Жөөт жана насранилер кылган Аллахтын каргышын тилеген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасынын астына түшүп калбайсызбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлөргө жакындагы ушул нерсени эмне баса белгилеп айтты. Кийин адамдарга кайрылып, кимдин жонунда деди, дарра ошол камчы урула турган болсо деди, урган болсом деди, менин азыр өчүңөрдү алып алгыла деди. Кимдин бир нерсесин алып туруп кайтарбаган болсом, менден хаккыңарды алып алгыла деди. Ошондо эч ким чукпады. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир ирет кайталады. Кимде өчү болсо, менде өчү болсо, эмне алып алсын деди. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билет эле эч ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч кимдин көңүлүн урутпаган, бирок адамдардын жүрөгүндөгү нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билбейт эле. Балким бирөөнүн жүрөгүндө өч алуусу болуп жүргөн болсо, өчүн алып алсын, акыретке калтырбасын. Акыретке калтырса эч жаман болот. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени аябай жакшы билет эле. Карызыңар болсо алып алгыла деди. Ошондо бирөө туруп, эй Аллахтын элчиси, сизде 3 дирхамым бар деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам турду дагы, мына бул кишиге акысын бергиле деди. Кийин сахабаларына осуят кылып мындай деди: мен силерди ансарилерге жакшы кылууга буйрам деди. Ансарилерге жакшы мамиле кылгыла деди. Себеби деди, алар менин эң жакын сырдаштарым деди. Алар өз моюндарына алган милдеттерин эң сонун аткарышты. Эми аларды бир гана Аллах Таалам алдына ошол кылган амалдарын соонун алыш гана калды деди. Караңыздар, ансарилерге жакшылык мамиле кылууну буйруду. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы сөзүнүн аягында мындай деди: Аллах бир пендеге тандоо укугуну берди. Каала бул дүйнө жана бул дүйнөдөгү бардык нерсени алгын деди. Каала деди, өзүңүн Роббиңди тандагын деди. Ошондо пендеси
өзүнүн роббисин тандады. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ошентип айтып атат. Ошондо пендеси өзүнүн роббисин тандады дегенде Абу Бакр радыйаллаху анху шулуктап ыйлай баштады. Ошондо сахабалардын кээ бирлери айтат, эмне үчүн Абу Бакр шулуктап ыйлады? Бул чал ушундай ыйлап эле жүрө берет деп айтты деди. Бирок кийин билдик деди Абу Бакр радыйаллаху анху бизге караганда зерек жана парасаттуу адам экендигини. Абу Бакр радыйаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул сөзү менен өзүн максат кылып атканда ошондо билген экен, биз билген эмес экенбиз деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнө жана бул дүйнөдөгү бар нерсени тамдагын деди Аллах субхана таала. Же болбосо Роббиңдин алдыны, Роббиңдин хузуруна тамдагын деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнө жана бул дүйнөдөгү бар нерсе Аллах тааламдын алдында чымындын канатынчалык эч кандай кадыр баркы жок экенин билгендиктен эмнени тамдады? Андан кадыр барктуу болгон, андан зарылраак болгон, андан жакшыраак болгон акыретти тамдады. Аллах тааламдын алдын тамдады. Бир туугандар, сиз менен биздин абалыбызды караңыздарчы. Сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам караңыздар, бул дүйнөнүн кадырын билди, ошон үчүн тамдаган. Сиз менен бизге бул дүйнө жана бул дүйнөнүн бар нерсеси сунушталган жок. Бул дүйнөнүн миллиарддаган үлүшүнүн бир чекеси берилсе, ошо менен азгырылып динибизди таштап коеюн деген деңгээлге чейин барып жатабыз. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүмүнө 4 күн калганда бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды чакырды. Калайсыңар, мен силерге бир осуят жазып берейин деди. Ошондо бир тайпа сахабалар айтты, макул деди, Аллахтын элчиси жазып бериңиз деди. Умар радыйаллаху анху чыкты, Аллахтын китеби болгондон кийин осуяттын не кереги бар деди. Жанагы жерде эки тайпа болуп араздашып кетти. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагын жазбай койду. Ошол жерде кээ бирлер айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде 3 нерсени эмне кылган? Осуят кылган дейт. Биринчиси, жөөт жана насранилерге Аллахтын наалаты болсун, алар пайгамбарлар өлгөндөн кийин ошол жерде сыйна турган жер кылып алды деди. Биринчиси. Экинчиси, келген элчилерге, пайгамбардын элчиси келген элчилерге Аллахтын элчиси кандай мамиле кылган болсо, силер дагы кийин ошондой мамиле кылгыла деди. Үчүнчүсүнө ушул хадисти риваят кылган адам айтат, унутуп калдым дейт. Балким Аллах субхана таалам Куран жана сүннөттү бекем кармагыла дедиби, же болбосо намазга бекем болгула, кайсысын айткандыгын билбедим дейт. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам караңыздар, ошол күндөрү намаз окуп жүрдү. Ошол бейшемби күнү да шам намазына өзү имам болду. Андан кийин Вал Мурсалат сүрөсүн окуду. Андан кийин Куптан намазына жакын болгондо оорусу аябай күчөдү. Айша небез айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ооруп, ошондон эмне жанагы эси болуп калды деди. Андан кийин көзүн ачкандан кийин туруп адамдар намаз окушту деп сурады деди. Жок, мен айттым дейт, Айша небез риваят кылып атат, бул хадисти сизди күтүп жатат деп айтсам деди, мага суу алып келди деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга суу куйгандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кичине өзүнө келип, бирок кайра дагы эси болуп калды деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туруп адамдар намаз окушту деди. Жок деп жанагы жерде мен сурадым, мен жооп бердим дейт. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, анда адамдарга айткын, Абу Бакрды имам кылып намаз окуй берсин деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйрук кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнөн кийин Абу Бакрды халиф кылып шайлаган жок, бирок ишарат кылып кетти. Өзүнөн кийинки пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын орун басары бул Абу Бакр радыйаллаху анху экендигини. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол сааттан баштап Абу Бакр эмне имам кылды. Ошол күндөн баштап Абу Бакр имам боло баштады. Андан кийин Абу Бакр радыйаллаху анху ошол күндөн баштап 17 намазда имам болду. Карасаңыз, бул арада Абу Бакрдын кызы Айша небес адамдардын жүрөгүндө бир нерсе калып калбасын уялып, мындайча айтканда, адамдардын жүрөгүнө ушу Абу Бакрга болгон бир нерсе калып калбасынан коркуп 3-4 жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтты, Аллах ушул Абу Бакрдан башка бирөөнү койсоңуз болбойбу дедиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде эмне деди? Айткыла, Абу Бакр адамдарга имам болсун деди дагы. Юсуф алейхиссаламдын айланасындагылар жөн жеринен шоокум көтөргөн аялдар болгон эле, сен дагы ошондой сыяктуусун деп Айша небезди кичине эмне ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кагып жиберди. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам караңыздар, ошол учурда намаз эң акыркы ушул оозунан чыккан сөздөр да намаз болгон. Намаз жамаат жанагы айтат, ушундай бир парда бар эле дейт, тосуп турган. Ошол парданын четин ачып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуп аткандарын көрүп, ал жанагы жерде сүйүнөт эле дейт. Мусулман үммөтү жамаат менен намаз окуп атканын көрүп сүйүнөт эле дейт. Өлүмүнө 3 күн калганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген уктум дейт. Эсиңерде болсун, силер Аллахка жакшы күмөн менен гана өлгүлө. Сөзсүз, хусну зонну биллахи, Аллах таалама жакшы күмөн кылгыла, өлөрдүн астына жакшы күмөн кылгыла деп өлгүлө дейт. Андан кийин өлөрүнө 2 күн калганда 5 намазы болду. Абу Бакр радыйаллаху анху намаз окуп жаткан учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнө келип, эмне жанагы жерде намазга чыгууну ишарат кылды. Ошондо сахабалардын экөөсү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды алып чыгып, Абу Бакрдын алдына келди, Абу Бакрды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ордуна тура бер деди. Ындап койду колу менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде отуруп намаз окуду. Андан кийин Абу Бакр пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үнүнү секин кылгандыктан Абу Бакр үнүнү каттуу кылып, жанагы арттагыларга үнү жеткиликтүү болуп туруш үчүн жанагы жерде Абу Бакр пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын оң жагында туруп эмне намазын окуду.
Андан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бир туугандар үйлөрүнө бир күн калганда, тактап айтканда жекшемби күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кызматчы кулун азат кылды. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Карагылачы, менин мүлкүмдө кандай акча, эмнелер бар экен?" Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мүлкүндө 6-7 динар акча бар экендигин табышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошонун бардыгын садака кылып жиберди. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөнү караңыздар, 23 жылда ааламды өзгөрткөн инсан өлөргө эч нерсе калтырган жок. Билет эле ал инсан пайгамбарлар өзүнөн кийин динар дирхам калтырбаштыгын, пайгамбарлар өзүнөн кийин динди калтырыштыгын билет эле. Ошондой эле билет эле бул рызык Аллах Тааламдын мойнунда экендигини. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсү, үй бүлө мүчөлөрү Аллах Тааламдын эмне рызкы менен рызыксанат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде болгон мүлкүнүн бардыгын эмне кылып жиберди, ошондой садака кылып, жада калса кулдарын дагы азат кылып жиберди. Ошентип эң акыркы күндөрү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйшөмбү күнү, караңыздар, дүйшөмбү күнү болду. Эң акыркы убакыттар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакырга уюп багымдат намазын окуп жатышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиздин үйүнүн терезесинен, пардасынан сүрүп бизге карап жылмайды деп сахабалар айтат. Эң акыркы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кыймылы жана эң акыркы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ишараты. Көпчүлүк алардын арасында Абу Бакыр дагы жанагы жерде ушунчалык сүйүнүп кетти. Намаз окуп атат. Намаз окуп атып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай жан башында, Айша энебиз умрага баргандар билет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жана Равдатул Жанна деген жер бар. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын минбары бар. Минбарынын астында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуган, имамчылык кылган жери бар. Ошол жер менен Айша энебиздин бөлмөсү дээрлик, эгер адашпасак азыр так анык билбейбиз, бир 10 метрге чыкпайса керек, 10 метрдей болсо керек. 10 метр, андан кийин Айша энебиздин бөлмөсү келет. Бир туугандар, Айша энебиздин бөлмөсү ушундай көрүнүп турган. Жанагы жерде намаз окуп аткан мусулмандар бардыгы эмне гам бекере бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан чыгат экен деген эмне ошондой гамда болгон. Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам парданын четин ачып, жылмайып карагандыгы бардык момун мусулмандарга сүйүнүч тартуулады. Жанагы жерде сүйүнүп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне чыгат экен деп жада калса кээ бир сахабалар айтат, биз намазыбызды бузуп жиберейин дедик дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ишарат кылды дейт, кол менен намазды эмне кыла бергиле деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң акыркы ислам үммөтүнө ушундай кылган ишараты, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгүнө кубанч тартуулаган амал бул ислам үммөтүнүн жамаат менен намаз окуштугу эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз жамаат менен окугула деген эң акыркы осуяттары болгон. Бир туугандар, бүгүнкү күндөгү ислам үммөтүнүн эң чоң кесели, эң чоң айыккыз дарты бир туугандар ушул болду, жамаат намазына кайдыгер мамиле жасап калды. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жогоруда айтып өткөндөй, эң акыркы таухидтен болгон маселеси ошол жанагы христиандар жана жөөттөр пайгамбарларыны кабырларыны ушундай сыйна турган жер кылып алды деген болсо, амалдардан бир туугандар намаз болду. Бир туугандар, караңыз, эң акыркы жол намаздан дагы жамаат намазы болду. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жерде жылмайып, анан ишарат кылып ошол жерде кайра парданы эмне жаап салды. Ошол бойдон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кийинки намазга жеткен жок, бир туугандар. Ошентип күн чыкты. Күн чыккандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Фатима энебиз жоктоду. Фатима пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кызы эле. Жанагы жерде Фатима энебиз келип, жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жоктоп, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам секин тартып кулагына эки нерсе айтты. Бирөөсүн айтканда Фатима энебиз ыйлады. Экинчисин айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экинчи сөзүн айтканда Фатима энебиз сүйүнүп курсант болду. Жанагы жерде Айша энебиз сурады, жанагы эмне деди деп. Айша энебизге айтпай койду Фатима энебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгер ачык айтканы калганда анда үнүнү чыгарып айтат эле, жашыруун кылды. Демек силерге пайгамбардын сырын мен силерге эмне ачыкка чыгарбайм. Бирок кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп кеткенден кийин Айша энебиз жанагы жерде Аллахка касам ичип айтам, ошол учурда эмне деп айтты дегенде ошондо айткан экен. Биринчи айтканда мен ушул орундан айыкпаймын деп айткан экен. Ушул орундан айыкпаймын деп. Экинчи айтканы менден кийин эң биринчи мен үй бүлө мүчөлөрүмдөн өлгөн сен болосуң деп айткан экен. Биринчи айтканда ыйладым, экинчи айтканда сүйүндүм деп айткан экен. Ошондо караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хасан жана Хусейнди да алып келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Хасан жана Хусейнди өп эмне кылды, жыттап жанагы жерде эмне Хасан Хусейнди өзүнүн кучагына алды. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ой Айша деди, Хайбарда жеген уулуу эттин азабын эми татып жатам деди. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бир жөөт аял эмне уулады эле, ошол нерсе менин каным тамырымда жүрүп, ар бир тамырымды үзүп жибергенин байкап турам деди. Ар бир тамырымды үзүп жибергенин байкап жатам деди. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң акыркы осуятты баштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң акыркы осуяты ушул болду: намазга бекем болгула. Бир туугандар, намазга бекем болгула. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң акыркы осуяты ушул болду: намазга бекем болгула. Кол астыңардагы күнүңөрдүн акысын кыянаттык кылбагыла деди.
намазға бекем болгула. Бир туугандар, намазға бекем болгула. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң акыркы эмне осуят болуп эсептелет. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол менен ооруп, катты ооруп Айша энебиздин эмнесинин астында жатты, кучагында жатты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жаткан учурда Абдурахман, Абу Бакр радыйаллаху анхунун уулу Абдурахман кичинекей жаш бала эле кирип келип колунда мисвагы бар эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол мисвакты көрүп, ошол мисвак менен ошондой мисвак менен тазалагысы келди. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма тишини мисвак менен тазалап жүргөн бир туугандар. Үйгө кирсе дагы, үйдөн чыкса дагы, мечитке кирсе дагы дайыма мисвакты иштетип жүргөн. Жанагы жерде Айша энебиз айтат: "Мен мисвакты бердим" дейт. "Мен мисвакты берсем" дейт, "жанагы катуу болгондуктан тишини тазалаганга кудурет жетпеди" дейт. "Мен сыймыктанып айтамын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң акыркы шилекейи менин шилекейим менен аралашты" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол учурда "Мен өзүмдүн эмне жанагы мисвагымды суулап бердим дагы" дейт. "Өзүмдүн оозум менен шилекейлеп бердим" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол менен эмне шилекейини ушундай кылып оозуну мисвак менен тазалады дейт. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жерде Айша энебиз ушундай риваятка жакшылап мисвак кылгандан кийин ушундай турду дагы дейт, идиштеги сууга колун матырып, ным колу менен жүзүн арчып туруп, мондай кылып арчыды дагы дейт. "Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах" деп. "Ла илаха иллаллах өлүм деген ушундай экен" деген бойдон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошол акыретке бет алды дейт. "О Аллахым, мени өзүң сыйлаган пайгамбарлар, чынчылдар, шахиддер жана салих бенделер менен чогул кылгайсың. Күнөөлөрүмдү кечиргин, ырайым кылгын. Мени Роб Аллахым, мени Рафиқул Алага жеткиргин" деген бойдон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үзүлдү бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң акыркы дуасы ушул болду, эң акыркы сөзү ушул болду. Бир туугандар, акыйкат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул ааламга нурду тартуулаган, бул ааламга хидаят жолун тартуулаган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтты. Жок эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына ислам үммөтүнүн эмес, бүт ааламды бактылуулук жол формуласын көрсөткөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындан кийин жок болду бир туугандар. Жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кече ар бир нерсеге эмне жакшы, ар бир адамдарга жакшы мамиле кылып жүрүп, ар бир адамга жакшы сөз сүйлөп жүргөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне Аллахка карап бет алды бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол менен эмне 11-жылы хижранын Роббил Аввал айында 12-синде дүйшөмбү күнү Шашке маалында бул дүйнөдөн кайтты. 63 жашына толук толгондо бир туугандар, 63 жаш хижри жаш менен эсептегенде 63 жаш 4 күн болгондо. Бир туугандар, өлгөнү 12-чи Роббил Аввал экендиги анык бир туугандар. Төрөлгөндүгү 12-чи Роббил экендиги талаш маселе. Түшүнүктүбү? Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип 63 жашында Аллах таалама эмне бет алды. Ошол жерде сахабалардын кайгысы ушундай каттуу болду. Сахабалар жанагы жерде ишенбейт эле жанагы кабарга. Акыйкатта ишенбейт эле. Жада калса Умар радыйаллаху анху чыгып ушундай деп айтты: "Кимде ким пайгамбар өлдү десе башын кыя чабам" деди. Пайгамбар өлгөн жок. Пайгамбар Муса алейхиссалам Роббисине 40 күн кеткенде Муса алейхиссаламдын эли дагы өлдү деп айтты эле. Кайра Муса алейхиссалам келди, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы келет деп ошол жерде өзүн ишендирип турду. Жанагы жерде сахабалар айтат: "Биз дейт мындай мусибатты көргөн эмеспиз. Акыйкатта бир туугандар, ислам үммөтү үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жоготкондон чоң бир мусибат барбы? Бир туугандар, кандай мусибат болбосун, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жоготкон мусибаттын алдында ал мусибат эч нерсе болбой калат. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлдү го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах тааламдын эң сүйүктүү кулу өлдү го. Демек, бир туугандар, башка мусибат бул мусибаттын алдында эч нерсе болбой калат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндө Абу Бакр Сунух деген жерде үйүндө отурган болот. Ошол жерде кабарды угуп, чуркап келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай бетинен сыйпап туруп: "Ата-энем сизге курман болсун. Аллах сизди 2 ирет өлтүрбөйт. Сиздин маңдайыңызга жазылган өлүм келиптир" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бетинен ушундай кылып пешенесинен сыйпап, пешенесин өп койду. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдынан сыртка чыгып келип, Умар радыйаллаху анху жана башкалардын жоруктарын көрүп, жанагы жерде эмне кылды? Токтогула десе, бардыгы ошол жерде кыйкырып турган болот. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне алдынан чыккан Абу Бакр радыйаллаху анху ушул аятты окуйт: "Ва Мухаммадун илля расулун кад халат мин qablihi русул". Пайгамбар Мухаммад ал башка пайгамбарлар сыяктуу эле. Ал фа иммата ау qutila inqalabtum ala aqabikum. Эгер ал өлсө, силер артыңарга кайтып кете берсиңерби? Ва ма yanqalib ala aqibihi fala yadurullahu shay'a. Эгер кимде ким артына кайтып кетсе, Аллах таалама эч кандай эмне зыян жеткизбейт деген аятты окуду. Умар радыйаллаху анху айтат: "Мен мына ушул аятты мурда кийин окуган эместей болуп, бүгүн ушул биринчи жолу уккандай болдум" дейт. Мухаммад өлгөндүгү жөнүндө Аллах субханаху таала Куранда айтып койгон экен деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өлгөнүнө ошондой ишенди. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын таберик денесине эмне каерге көмөбүз деген талаш
пайда болды. Бирок андан мурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол орун басары ким болот деп сахабалар Бану Саад чогулду дагы ошол жерде эмне кылды, жыйын өткөзүп, ошол жерде бардык сахабалар биригип Абу Бакрды халиф кылып шайлады. Абу Бакр ошол жерде халиф болду дагы. Андан кийин жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын денесин жууган Аббас, Али, Аббастын уулу Фазыл, Кусам жана кызматчысы Аус жана Хаула деген, анан Усама ибн Зейд катышты. Ошол жерде бардыгы жууп, бирөөсү кармап турду, бирөөсү суу коюп берип турду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын денесин, мубарак денесин жууп, жакшынакай кылып, анан Йеменден келген ак чөпүрөк менен жакшынакай кылып ороп, ошондо кепиндеди. Андан кийин анан кайерге көмөбүз деген талаш пайда болду. Жанагы жерде Абу Бакр кирип айтты: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан пайгамбарлар өлгөн жерде көмүлөт деген сөздү уктум" деди. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бир тугандар жанагы жерде өлгөн жерине эмне кылды, көмүүнү чечим кылды. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйшөмбү күнү өлдү эле. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам артынан адамдар кирип, ондон болуп кирип, ар бири өзүнчө жаназа окуп, ошентип дүйшөмбү, андан кийин шейшемби өттү, андан шаршемби күнү болуп кетерди, андан кийин эмне жерге беришти. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиздин бөлмөсүндө эмне ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мубарак денеси көмүлдү. Андан кийин Айша энебиз ошол жерде өзүнө деп даярдап турган жерини Абу Бакр өлгөндө Абу Бакрга бошотуп, андан кийин Умарга бошотуп, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүгүнкү күнгө чейин бир туугандар ошо Айша энебиздин бөлмөсүндө эмне ошо кабыр ошол жерде калды. Айша энебиздин бөлмөсүндө Абу Бакр, Умар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үчөө эмне ошол жерде калды. Ал эми калган аялдары, калган сахабалар болсо кээ бирлери Бакый көрүстүндө көмүлгөн болсо, кээ бирлери башка жерге көмүлдү. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир туугандар сөзүбүздүн аягында ушул нерсе менен жыйынтыктайбыз. Аллах таалам жүктөгөн моюндагы рисалатты толугу менен жеткизди. Аманатты өтөдү бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аманатты өтөдү, эч кандай кыянатчылык кылбады. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол аманатты өзүнүн үммөтүнө калтырды. Ошол аманатты бизге жетип келди бир туугандар. Биздин мойнубуздагы нерсе ошол аманатты кабыл алып, ошол нерсени өзүбүздөн кийинки урпакка, өзүбүздөн кийинки муунга бир туугандар мурас кылып өткүзүп берүү. Бир туугандар байлыктан да мурда, бийликтен да мурда, башка нерседен да мурда бир туугандар өзүбүздүн урпакка эң биринчи динибизди, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калтырган тунук бир туугандар Куран жана сүннөттүн негизиндеги туура акыйданы жана туура динди өзүнүн кийинкилерге өткүзүп берүү ар бирибиздин мойнубуздагы милдет. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Аллах субханаху ва таала ушул окуган китебибизди пайдалуу кылсын жана пайдалуу китепке амал кылуучу момундардан кылсын. Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүнү окууга тавфик берди. Бир туугандар ошондой эле Аллах субханаху ва таала мындан кийин башка пайгамбарлардын өмүрлөрүн окууга да тавфик берсин. Аллах субханаху ва таала насип кылса бир туугандар Рамазан айында бул сабактарыбызды токтойт. Рамазан бүткөндөн кийин иншаллах пайгамбарлардын тарыхынан баштайбыз. Пайгамбарлардын тарыхы Адам атадан баштап бир туугандар эң акыркы пайгамбарга чейин уланмакчы. Аллаху алам. Саллаллаху алейхи خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.